Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жыйнагы грузин тилинде жарык көрдү. Кыргызстандын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата чыгармалар жыйнагы грузин тилинде жарык көрдү. Бул тууралуу Кыргызстандын Азербайжан жана Грузиядагы элчиси Кайрат Осмоналиев билдирди. Анын айтымында жыйнак элчиликтин демилгеси менен Кыргызстандын ардактуу консулдары Арчил Мазияшвили менен Эднар Папунашвилинин колдоосу менен жарык көргөн. Китептин кириш сөзү жазуучунун уулу экс-тышкы иштер министри Аскар Айтматов тарабынан жазылган. Китептин бет ачары күзүндө Тбилисиде өткөрүлөт. Жыйнак биринчи мугалим, Кызыл жоолук жалжалым, ак кеме сыяктуу повесттер кирген. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип билинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Экономика министрлиги чек арадагы абал үчүн Казак тарапты айыптады. 24 августта Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринин жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышты. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Анда экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Маллаев маалымат берип жатып, чек арадагы ак тилек, Кең Булуң жана Чалдыбар өткөрмө бекеттериндеги кезек 20 августтан тарта байкала баштаганын билдирди. Министрлик кабарлагандай, Казак тарабы өткөрмө бекеттеринде текшерүүлөрүн күчөткөндөн кийин чек арадан автоунаалардын өтүшүн жайлап, кезек күткөндөр көбөйгөн. Муну менен Казак тарап Евразиялык экономикалык биримдиктин негизги принциптеринин бирин бузуп, эркин товар жүгүртүүнү чектеп жатат. Бул кырдаал көнүмүш мүнөзгө айланып, Казак тарап Кыргызстандан бараткан автоунааларды өткөрүүнү жайлатуу үчүн ар дайым түрдүү себептерди табат деп айтылат маалыматта. Министрлик мындай абал Кыргызстандык ишкерлерди чоң чыгымга учуратып, өнөктөштөр алдындагы милдеттенмелерин аткарууга тоскоол болуп жатканын билдирди. Жүктөрдүн арасында тез бузула турган азык-түлүктөр жана чоң чыгымга учурата турган товарлар бар экенин белгиледи. Мекеме Казак тарабы өткөрмө бекеттеги текшерүүнү күчөткөнү боюнча кабар бербегенин да кошумчалады. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын өтүнүчү менен ээктин алкагында чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жумушчу топ түзүлүп, аны комиссиянын энергетика жана инфраструктура боюнча министри Арзыбек Кожошов жетектей турган болгон. Бүгүн 24 августта Кыргызстандын чек ара кызматы саат 12:00 карата маалымат бергендей, ак тилек бекетинде Казакстанга өтө албай турган машинелердин саны 379, мунун ичинен Чалдыбарда 73, Кең Булуңда 89, Чоң Капкада 73. Чек ара кызматы Кыргыз тараптагы өткөрмө бекеттер күнүмдүк тартипте иштеп жатканын белгилеген. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Кыргыз-Казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, чек арада мыйзамсыз ишмердикке каршы иш-чаралар жүрүп жатканын маалымдады. Кыргызстан менен Казакстан экономикалык интеграцияны күчөтүү максатында түзүлгөн Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө. Жазуучу Олжобай Шакир уулу 2 айга камалды. 24 августта Бишкектин 1 райондук сотунда жазуучу публицист Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы каралды. Соттун чечимине ылайык ал 23 октябрга чейин абакта калды. Судья адвокаттардын отурумду ачык өткөрүү боюнча өтүнүчүн четке какты. Отурумга бир гана анын жубайын киргизүүгө уруксат берилди. Анын бөгөт чарасы каралып жатканда сот залынын алдында бир катар укук коргоочулар, жанагындай активисттер жана анын жакындары плакаттарды кармап бошотулушун талап кылышты. Олжобай Шакир 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылып, дээрлик 8 саатка созулган сурактан кийин 48 саатка камалган. Ага бийликти басып алууга аракеттенген деген айып коюлган. Ошол күнү анын адвокаты Бакытбек Автандил билдирген. Атайын кызмат бул боюнча расмий маалымат бере элек. Олжобай Шакирдин жубайы Назгүл Бодбаева ал 23 августта түшкөн маал үйүндө жалгыз болгонун, ошондон бери дайыны билинбей жатканын Азаттыкка кабарлаган. Кийинчерээк жазуучунун дайыны улуттук коопсуздук комитетинен чыкканын Кылым шамы уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова Азаттыкка билдирген. Жазуучунун УКМКда суракта экени маалым болгондон кийин аны бошотууну талап кылган бир нече активист, журналист жана укук коргоочулар жана анын жакындары УКМКнын имаратынын алдына чогулушкан. Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуусун пикир айтып келген. Негизинен Ысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн. 31 августта нааразычылык акциясынын өткөрүү демилгесин көтөрүп жүргөн.
Гайморит тарлоо эми Ош шаарында. Гаймориттен кыйналдыңызбы? Анда сиздерди 100% гаймориттен арылтабыз. Ал үчүн ушундай кылып бет көңдөйүнө от жагабыз. От жакканда ичинде күнөөлөрдүн баардыгын жибитип, 10-чу күнү биз чөптөн жасалган порошокту мурунга үйлөйбүз. Мурунга үйлөгөндөн кийин ичиндеги күнөй 8 сааттан 12 саатка чейин агып чыгат. Ошо менен толук гаймориттен айыгасыздар. Биздин адрес Ош шаары, Курманжан датка 370. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы номерлерге байланышсаңыздар болот. Арентер Шаид Дөбө. Казак депутаты Жапаровдон аргыма калган акынды сындады. Президенттин жообу. Президент Садыр Жапаров казак акыны Биржан Калдыбаевге аргымак тартуу кылгандан кийин Казакстандын парламентинин мажлисинин депутаты Казакстандын Төкмө акындар уюмунун төрагасынын биринчи орун басары Аманжол Алтайдын айтканын сынына жооп берди. Белгилүү болгондой, жакында эле Чолпон Атада көкпөр боюнча клубтар арасындагы эл аралык кубок өткөрүлгөн. Мелдештин 13 августта өткөн ачылыш аземинде казак Төкмө акыны Биржан Калдыбаев ырдап иш-чарага катышып жаткан Садыр Жапаровдон аргымак сураган. Биржан Калдыбаев жамактап бүтөөрү менен алып баруучу Асылбек Өзүбеков президент Жапаровдун атынан казак акынына аргымак тартуулаганын билдирген. Кийинчерээк акын Бишкекке келгенден кийин ага убадаланган аргымак тапшырылган. Жакында эле Казакстандын мажлисинин депутаты Аманжол Алтай Биржан Калдыбаевдин тартууга жылкы алганын сындап чыккан. Анын айтымында Казакстанда Биржан Калдыбаев аттуу төкмө жок. Ал пейилинин ачыктыгын көрсөтүп аргымак белек кылган кыргыз ыраазычылык билдирип, ошол эле учурда ким көрүнгөндү көчөдөн таап алып казак акыны катары эл алдына чыгарбоону суранган. Ошондой эле казак элинин өнөрүнүн кунун түшүрбөөнү талап кылган. Ал билдиргендей куштун кош канатындай боордош элдин достугу тууралуу калп ырчылар эмес, чыныгы урмат сыйга татыган төкмөлөр ырдашы керек. Аманжол Алтайдын сынынан кийин Кабар улуттук агенттигине президент Садыр Жапаров кайрылып, аталган маселе боюнча оюн сураган. Президент казак акынына эмне себептен аргымак тартуу кылганын түшүндүрүп берген. Ооба, мен да сос түйүндөрдөн бир боорубуз Аманжол Алтаевдин кайрылуусун окуп калдым. Албетте, ыңгайсыз кайрылуу болду. Биринчиден, элчи менен ырчыга өлүм жок дейт. Элчилер элчилигин кылат. Ырчылар болгондо дагы төкмө акындар кай жерде болбосун ыңгайына жарашат, төгүп бырдай беришет. Сында ырдашат, макта ырдашат, бир нерсе сурап ырдашат. Андан кемчилик же саясат издөөнүн кереги жок. Экинчиден, төкмө акын Биржан Калдыбаев кыргызга жээн болот экен. Мен казакка жээнмин. Кайчылаштай эке жээн экенбиз. Менин 5-чи атам Солтон Кулдун аялы Нооча энем казак кызы болгон. Үчүнчүдөн, кыргыз казак сөз баккан элбиз. Эгер мен ошол учурда аргымак мингизбей койсом, качандыр бир убакытта мени сөзгө жыгы ырдап чыкмак. Тайкем мени жөө узатты. Тайкемдин бир аргымакчылык алуу жокпу деп. Эгер мен ал жерге катышпасам, ал акындын ырдаганын укпасам башка кеп. Ошондуктан Аманжол мырзага айтаарым, эч качан ыңгайсыз абалда калган жоксуз. Эч кандай саясат жок болгону төкмө акын жээнимдин сөзүнө калбайын деп гана аргымак мингизе салдым. Ал эми Биржан Калдыбаев кандай акын экенин чынында мен деле билбейм. Мурда таануучу да эмесмин. Аны көчөдөгү акын дептир. Азыр көчөдөгү акын болсо, балким бара-бара казак кыргыз элине таанымал акын болуп чыгып калар. Бешиктеги баланын бек болоорун ким билет, карындагы баланын хан болоорун ким билет дейт. Жаш бала экен. Колдоп турсаңар, балким бара-бара таанымал акын болуп чыга келет. Казак менен кыргызды өзүбүздөн башка эч ким колдобойт. Бири-бирибизди колдоп турушубуз керек. Азыркы дүйнөлүк кырдаал курч болуп турат. Казак кыргыздын ортосуна чок салып жиберсек деп турган үчүнчү күчтөр дагы жок эмес. Андай адашуудан алыс болушубуз керек. Ортодогу ынтымакты бекем сактайлы. Ансыз деле аттын кашкасындай аз калыппыз, дейт Садыр Жапаров. Кримтөбөл казактын опузалоо боюнча иши жабылып, зордуктоо иши боюнча издөөгө алынды. Кылмыш чөйрөсүндө казак кайманаты менен таанымал Умар Маратовго карата опузалоо боюнча козголгон кылмыш иши жабылып, зордуктоо иши боюнча издөөгө алынды. Белгилүү болгондой, Умар Маратовго карата Ош шаардык жана Ош облустук милициясында бирден кылмыш иши козголгон. Опузалоо боюнча иш Ош шаарындагы Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан иликтенип жаткан. Маратов менен анын 45 жаштагы шериги 2022-жылы Жалал Абадта Бишкектин тургунунан Toyota Camry 70 унаасын тартып алган. Кийин аны башка адамга сатып жиберген деп шектелишкен. Ал быйыл май айынын аяктарында Оштогу клубтардын биринде кармалган. Кийин Маратов 1 миллион сом күрөө төлөгөндөн кийин Ош шаардык соту аны эч жака кетпөө тилгаты менен камактан чыгарган. Репортер КЖге Ош шаардык милициясынан билдиришкендей, Умар Маратовго опузалоо боюнча козголгон кылмыш иши 11-июнда жабылган. Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн тергөө кызматынын маалыматы боюнча жабырлануучу милицияга тосмо арыз менен кайрылып, шектүүлөр андан тартып алган унаасын кайтарып бергенин, эч кимге дооматы жок экенин билдирген. Ага байланыштуу иш өндүрүштөн кыскартылган.
Беларуста өтчү ЖКУнун машыгуусуна Кыргызстан да катышат. 1-6 сентябрь аралыгында Беларуста Боевое братство 2023 деп аталган биргелешкен ыкчам стратегиялык аскердик машыгуу өтөөрүн аталган өлкөнүн коргоо министрлигинен кабарлашты. Аскердик бул иш-чара жааматтык коопсуздук кызматташуу уюмунун аскердик күчтөрүнүн ар кыл бөлүктөрүн бириктирет. ЖКУнун тез арада аракетке келүүчү жааматтык күчтөрүнүн взаимодействие 2023 деп аталган биргелешкен машыгуусу алар Чыгыш Европа аймагындагы кризистик кырдаалды жөнгө салуу үчүн күчтүү жана каражатты колдонуу боюнча тапшырмаларды аткаруу ыкмаларын иштеп чыгат. ЖКУга мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн чалгын каражаттары жана күчтөр менен поиск 2023 атайын машыгуусын өткөрүү. ЖКУга мүчө мамлекеттердин аскерлеринин жааматтык күчтөрүнүн материалдык техникалык жактан камсыз кылуу күчтөрү жана каражаттары менен эшелон 2023 атайын машыгуусын өткөрүү. ЖКУга мүчө мамлекеттердин радиациялык, химиялык, биологиялык коргонуу жана медициналык камсыздоо боюнча түзүмдөрү менен биргелешип Барьер 2023 машыгуусын өткөрүү. Машыгууга катыша турган аскердик контингенттер эртеңден тарта Беларуста жайгашып, орун ала баштайт деп билдирген маалымат кызматы. Кыргызстандан аталган машыгууга 80ге чукул аскер катыша турганы айтылды. Казакстан менен болгон чек арада топтолгон фуралардын саны азайды. Кыргызстандын чек ара кызматы Казакстан менен болгон чек арадагы кырдаал боюнча маалымат берди. Саат 12:00 карата кырдаал Актилек көзөмөл өткөрүү жайында 379 фура, Кең Булуң көзөмөл өткөрүү жайында 89, Чалдыбар көзөмөл өткөрүү жайында 73, Чоң Капка көзөмөл өткөрүү жайында 73. Кечээ чек ара кызматы 2 көзөмөл өткөрүү жыйындагы автоунаалардын саны тууралуу билдирген. Ведомстволор тараптан эч кандай чектөөлөр коюлбагандыгын айткан. Чек арадагы фуралардын өтө албай топтолуп калышы боюнча 22 августта Казакстандан комментарий беришкен. Казакстандын каржы министри Эрлан Жаумубаев маңгин затты аныктоо боюнча операция болуп, чек ара жана улуттук коопсуздук комитети тарабынан тыкыр текшерүү жүрүп жатышы мүмкүндүгүн айткан. Ал коммерциялык жүктөр боюнча эч кандай көрсөтмөлөр болбогонун билдирген. Аксыда дизель ташып бараткан унаа күйүп кетип, жол 3 саатка жабылды. Жалал Абад облусунун Аксы районунан өткөн Гербен таш көмүр унаа жолунун 8-9 чакырым аралыгында күйүүчү май ташыган унаа оодарылып, өрттөнүп кетти. Бул туурасында өзгөчө кырдаал министрлиги билдирди. Окуя 23 август күнү түшкө маал болгон. Унаа ичиндеги 8 куб дизели менен кошо күйгөн. Жалын жол боюндагы тоого жармашып 15 гектар куураган чөп күйдү. Жерине 2 күжүрмөн эсеп тартылган. Өрт саат 18:07 толук өчүрүлдү, жаракат алгандар жок деп айтылат маалыматта. Ал эми кырсыктын күбөлөрү мындан улам Алабука районуна бараткан трасса 3 сааттан ашык жабык турганын кабарлады. Унаадагы дизель жолго төгүлгөн. Өрттөнгөн тоодо Өзбекстандын чек арасы болгон.